Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу бирикмеси Ак Суу районунун Теплоключенко айылында семинар уюштурду. Ага Швейцария өкмөтү тарабынан каржыланып жаткан жергиликтүү деңгээлдеги кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу долбоорунун негизинде грант утуп алган айыл аймактары чакырылган. Иш-чаранын максаты жергиликтүү элдин жашоо турмушун жакшыртуу жаатында ишке ашырылып жаткан долбоорлор туурасында тажрыйба алмашуу. Республика боюнча мындай иш-чаралар көп эле уюштурулат, себеп дегенде буга чейин окутуулар, семинарлар, атайын бир адистердин же тренерлердин жардамы менен өтүп келсе, бул жолкуда өзүңүздөр көп болуп атасыздар. Ошо долбоорду ишке ашырган айыл өкмөттөр өздөрү кантип ишке ашырды аны, кантип элди ушул ишке тартып кетүүгө кантип аракеттерди көрдү. Себеп кызматты уюштургандан эле аны көнүшү кыйын да, баягы тазалык, мисалга тазалыкты алып барып мурда каалагандай ар кайсы жерге төгүп салыш өз билгенде. Бул жерде тартипке салып кадимкидей график менен тазалыкта тиги таштандыларды чыгарып атышат, тариф төлөп атышат. Ошол бекитилген айыл кеңеши тарабынан бекитилген тарифке ылайык ошол таштандынын ар бир мүшөгүнө төлөп атышат. Мына ушул нерсенин баардыгы жергиликтүү деңгээлде кызмат көрсөтүүлөрү жакшыртууда. Теплоключенко, Кереге-Таш жана Октябрь айыл өкмөттөрү биргелешип, тиричилик калдыктарын жыйноо, ташып чыгаруу жана жок кылуу долбоорун ишке ашырышкан. Анын наркы 9 миллион 450 миң сомду түзсө, 5 миллион сомун Швейцария өкмөтү каржылап берген. Учурда аталган 3 айыл аймагында таштанды маселеси чечилген. Бул долбоорго кошулууга кызыктар башка айылдарда бар. Муниципалитеттер аралык кызматташуу болуп 3 айыл өкмөтү кошулганбыз. Теплоключенко айыл өкмөтү, Лидер айыл өкмөтү, анан Өнөктөш айыл өкмөтүнөн Октябрь айыл өкмөтү жана Кереге-Таш айыл өкмөтү. Бул эми элге жергиликтүү деңгээлде кызмат көрсөтүү жакшыртуу долбоору болуп эсептелет. Бул азыркы көйгөй боло турган экология маселеси жана таштандылар туш келди ташталып атат, экологиябыз сакталбай, ушундай көйгөй маселе бир эле область боюнча эмес, Кыргызстан боюнча көйгөй болуп эсептелет. Ошого ылайык ушул долбоор менен иш алып барып атабыз азыр. Тажрыйба алмашуу максатында келген айыл аймак башчыларына Ак Суу тазалык ишканасында таштанды чогултуу жана аны жок кылуу багытында жасалып жаткан иштер, мекеменин техникалык базасы, тарифтер, кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө маалымат берилди. Мындагы негизги артыкчылык таштандыны чогултуп көмүп койбостон кайра иштетүүнүн колго алынгандыгында. Ага долбоор менен алынган техникалардын мүмкүнчүлүгү жетиштүү. Бизге техника мусоробоз Донфен 9,5 кубтук жаңы 2021 жылкы келген. Ошондой эле жана биздин мусоросвалкабыз, полигонубуз 2 гектар, аянты 2 гектарда курчалып, жалпы охраннигибизге үйү салынып, 2 комнат, 2 бөлмөлүү үй салынып. Боз Булуң айылындагы бала бакча 2015 жылдан бери иштейт. 2018 жылы ага кошумча имарат салынып, жергиликтүү деңгээлде кызмат көрсөтүү долбоорунан 4 миллион сом каражат утуп алышкан. Буга кошумча башка булактардан дагы 5 миллион сомго жакын инвестиция тартылып, эски имаратта оңдоп түзөөдөн өткөн. Бала бакчабыз 2009 жылы бир группа менен ачылган. Учурда ушул Швейцария мамлекети каржылаган мектепке чейинки билим берүү кызматынын жакшыртуу долбоорунун негизинде бала бакчабызга кошумча корпус салынып, 2 тайпа менен иш алып барып жатабыз. Мектепке чейинки билим берүү жалпы айылдагы балдарыбыздын баарына камсыздоого жетип, биздин мурункудай билим берүү деңгээли жогорулады. Үскүл областы боюнча ушул долбоор 2015 жылы башталган. Азыркы учурда бизде 2-чи фазасы болуп атат. Биринчи фазасында 12 айыл өкмөт менен иштегенбиз. Азыр 2-чи фазасында дагы эле 12 айыл өкмөт, бирок 4 кластер менен иштеп атабыз. Ушул 4 кластерда 3 таштандыларды чыгаруу боюнча, кызматты жакшыртуу боюнча долбоорлор, бирөөсү болсо таза суу менен камсыз кылуу боюнча бир долбоор. Тепке айылында болсо маданият тармагындагы долбоор иштеп жатат. Айыл аймагына караштуу Тепке, Курбу, Жылдыз айылдарына комуз, ооз комуз өңдүү, улуттук аспаптар жана музыкалык жабдуулар алынып, чыгармачыл ийримдерди уюштуруу колго алынган. Ал үчүн ийримди алып барган мугалимге жергиликтүү бюджеттен айлык акы үчүн жылына 105 миң сом каралган. Ага кошумча ата-энелер да ар бир бала үчүн 300 сомдон төлөп беришет. Учурда окуучулар улуттук аспаптарда ойноону жакшы өздөштүрүп калышты.
Алмаз Үкүев, Нурдин Урманбетов, Сергей Мищенко, Ысык Көл жаңылыктары.